Кайланд студент жана окуучуларга чет тилдерин окутуучу окуу жайлардын бири. Корей тили заман талабы болгондуктан бул жайда кызыгуу кадимки тенденцияга айланууда. Анткени бул тилди билүү менен көптөгөн мүмкүнчүлүктөргө жетсе болот. Жаштардын корей тилине кызыгуусу аябай күчтүү, кызыгып жатышат. Кореяга окуганы барабыз дегендер аябай көп болуп атышат. Алдын ала даярданып барган бул эң эле жакшы деп ойлойм. Биринчиден иштеген да барабыз деп жатышат. Кореядагы бир тилине, маданиятына кызыккан үчүн окууну өздөштүргөнү дагы аябай жакшы болуп жатат. Мында билим алган жаштардын басымдуу бөлүгүн студенттер түзөт. Алар окуусун чет мамлекеттен улантып, маяналуу жумуш издөөнү көздөйт. Жыл сайын Кыргызстанда чет тилдерин үйрөнүүгө талап жогору болуп жаткандыктан, каалоочулардын саны күндөн күнгө өсүүдө. Корей тили негизинен өтө татаал тилдердин бири экен. Мен кызыккан пайдасы биринчи кинолордон көрүп, анан негизи корей тилин үйрөнүү максаты бул Кореяга барып иштеш болуп атат. Окуу аябай эле кыйын болду башында, бирок эжекебиз абдан тажрыйбалуу болгондуктан бизге кыска убакыт ичинде корей тилин кайра үйрөттү. Келгениме 1 ай болуп калды. Азыр как положено кыргыз тилинде кандай окусам, корей тилинде ошондой окуп жатам. Корей тилинен башка жаштар англис тил, немец тили, түрк, кытай тилдерин өздөштүрүүдө. Тил үйрөнүүдө эч кандай жаш өлчөмү каралбайт. Кызыкчылык болсо 40-50 жашта деле тил үйрөнүүгө болот. Сөз жаттоошу керек, эң биринчиден сөз жаттоо керек. Анан кийин мен ар дайым айтып өтөм. Көбүнчө мында котормасы жок корейский передачаларды, кинолорду көрсөңөр, ошолду дагы өзүңөрдүн дагы кызыңар да андан да көбүрөөк пайда болуп, жакшы үйрөнөсүңөр депчи. Учурда ар бир экинчи адам чет тилдерин үйрөнүп, өзүн өзү өнүктүрүп, аны менен катар окуп элетин болбостон, чет жерде жумуштап иштеп калгандар да бар. Ал үчүн окутуу ыкмаларынын грамматикасынан баштап үйрөнүп, кайсы тилди тандап алган болсо, ошол тилдин окуу методикасынан тандап алуу зарылчылыгы жаралат. Анара Бадинова, Мендер Касымов, билим жаңылыктары.